Kızım, сабагыңды эртерээк бүтсөң, чуркап келишибиз керек. Макул. Kızım, мага эмне деген билдирүү жөнөттүң? Бул кимден келди? Апа, мага WhatsApp'тан жибериштир. Шилтемени ачып, бекер Adidas'ın футболкаларын жана бут кийимдерин бекер алсак болот экен. Жок кызым, кантип эле бекер болсун? Мен ишенбейм. Жана бул шилтеме зыян эмес экенин сен кайдан билесиң? А балким ичинде вирус болсочу? Алгач Adidas'ın сайтына кирип текшерип көрүш керек. Анан кийин сен ар дайым эле келген шилтемелерди ача берсең болбойт го? Ой апа, мындай шилтемелер мага көп келет. Мен аларды дайыма башкаларга жөнөтөм жана шилтемелерди ачам. Токтоңуз. Телефонуңузга келген бардык шилтемелерди ачпаңыз. Фишингке кабылып калышыңыз мүмкүн. Фишинг интернеттеги эң популярдуу жана кеңири тараган шылуундардын бири. Шылуундар колдонуучулардын жеке маалыматтарын алуу үчүн фишинг сайттарын түзүшөт. Алар банк карталарынын маалыматтарына көбүрөөк кызыгышат. Фишингке кабылбоо үчүн төмөнкү жөнөкөй эрежелерди билип алыңыз. Ар дайым сизге келген шилтеменин дарегин чыныгы сайттын дареги менен текшериңиз. Бирок шектүү шилтемелерди таптакыр ачпаңыз. Эгерде сайт ишенимсиз болсо, браузер көңүл буруңуз, зыяндуу программа же фишинг коркунучу деген билдирүүнү берет. Ушундай билдирүү чыкканда ал шилтемени ачпоо керек. Телефонуңузга жакшы антивирус программасын орнотуңуз. Фишинг чабуулдарынан коргоодон тышкары жеке маалыматтарды сактоонун функциялары бар. Алдамчыларга коддор менен билдирүүлөрдү кармоого жол бербейт. Онлайн банктардан маалыматтарды уурдаган программалардын кирүүсүн жабат. Бардык маанилүү ресурстарда, банк тиркемелеринде, почтада, социалдык тармактарда эки факторлуу аутентификацияны орнотуңуз. Анткени шылуундар логин жана паролду билип алышса дагы сиздин аккаунтка кире алышпайт. Ар бир ресурска өзүнчө пароль колдонуңуз. Паролуңуз татаал болсун.